Салам достор, назарыңыздарда KG каналы. Азыркы тапта Кыргызстандын кинотеатрларында көрсөтүлүп жаткан көкбөрү кинотасмасы тууралуу фактыларды сунуштайбыз. Андыктан ыңгайлуу отуруңуз дагы, эл биле электе сиз билип алыңыз. Тасманын бюджети 30 миллион сомду түзгөн. Мынча каражатты тартуучу топ өзлөрү табышкан. Салыштыра кетсек, мамлекет кино тартуу үчүн жылына 20 миллион сом бөлөт. Сценарийин Тасман режиссеру Руслан Акун 9 айдын ичинде жазып бүткөн. Чындыкка жакын болуш үчүн атайын топ түзүлүп, көкбөрү оюну боюнча иликтөө жүргүзүлгөн. Тасманын даярдалышына баш аягы 1,5 жыл сарпталып, тартуу процесси 37 күндө аяктаган. Ысык көл, Сары Челек, Суусамыр өрөөндөрүнө тартылып, ага 50 актер катышкан. Бул фильм спорт драма жанрындагы эң алгачкы тасма болуп эсептелет. Буга чейин кыргыз киносунда спорт тууралуу кино тартылган эмес. Тасмада башкы ролдорду казак актерлору Асылган Төлөбов жана Гүлназ Жолановалар ойношкон. Актерлордун мындай тартипте тандалып алынышын режиссер мындайча түшүндүрдү. Анткени биз көпкө издедик. Жана айтып кеткендей эле 3 нерсеге шайкеш келишип керек болчу биздин башкы каарман. Бул чыныгы жылдыз болуш керек болчу. Экинчиси актерлук чеберлиги мыкты болуш керек. Үчүнчүсү өзү да каскадер, атка мыкты минген жигит болуш керек болчу. Ошону издеп баратып, анан ушул Асылханга туш болдук. Тасмадан кыргыздын сынчы сатка конгон Толобай сынчынын ат тандап жатканын көрүүгө болот. Азыркы мезгилде көкбөрү тасмасы Кыргызстандан тышкары Казакстанда дагы көрсөтүлүүдө. Алдыда Өзбекстан жана Түркия мамлекеттеринде дагы алардын тилине которулуп көрсөтүлүшү мүмкүн. Тасмадагы кооптуу учурларды эл аралык номад каскадерлор тобуна беришкен. Каскадерлор казак тасмасынын үстүндө иштеп жатышканда чакыруу келип, өздөрүнүн кесипкөйлүгүнөн улам тасмага экшен кошуп беришкен. Тасмада ойноо алар үчүн оорчулук жараткан эмес, себеби ат жалында ойной билген кыргыз жигиттери үчүн бул иш биринчиси эмес. Көрүнүктүү ролдордун бирин ойногон Эмиль Эсеналиев атка сүйрөлгөн жерин каскадерсуз өзү ойногон. Мен деле жапчаш келдим өзүмө. Та жүйлөгөн бала жытын көрүлөтүн өзүмө. Тасма учурунда Руслан Акунду ат тээп жиберген. Анын себебинен режиссер жатып алып, иш алып барууга аргасыз болгон. Руслан байкени ат тээп салды. Руслан байке ошо жатып алып, машинанын артына ат кыстыйын жаткырып, төшөккө жатып алып, анан бери жакта плейбектен көрүп, анан ушинтип режиссер алды да. Трейлерде көрсөтүлгөндөй, оюнчунун бетин ат чынында эле кокусунан тебелеп кеткен. Бирок ал эч кандай жаракат алган эмес. Ал жана именно бетине тебелеген момент бул случайно болгон. Бул как бы трюкта болгон эмес болчу. Анан кокусунан болуп кетти, кийин режиссерге жактырып, ошол кадрды калтырып койду да. Бет иштек болгон жакшы, жана айтып кетпеди. Ат адамды тебелегенде мындай катуу тебелебейт да негизи. Тасмага Таластын ынтымак командасынын Ахиллес аттуу аргамагы дагы тартылган. Көкбөрү тасмасынын экинчи бөлүгү тартылышы мүмкүн. Ошол эле ушу Турцияга барып түрктөр менен иштесек деп атабыз. Азыр билбейм, ушу кинону көрсөтүп көрөбүз, балким аларга кызык болор. Көкбөрү экинчи бөлүгү, ал ошо түрк жигити бияка келип көкбөрү ойноп калат. Балким. Ватандаштар деп алар ошого кызыгушу кандай болот, ошол жагында көрүш керек да. Тасманын саундтрегин Кайрат Пирмердиев аткарган. Жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда, жүрөгү баатыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар, жан кайда. Биз тандап алган фактылар ушулар. Ал эми толук тасманы көргөн соң мындан дагы кызыктуу фактыларды таба аласыз. Дагы да кызыктуу тасмаларды өткөрүп жибербеш үчүн каналга жазылыңыз, коңгурону басыңыз дагы. Видео жаккан болсо баш бармакты көтөрүп коюңуз. Бөлгөн убактыңыз үчүн ыраазычылык. KG кызыктын баарысы бул жерде. Гүл сары чапкан шаң төрү кабылам